ата энем баягы пенсионер болгон үчүн, апам домохозяйка болгон үчүн дагы мен досторум көпчүлүгү, тааныштарым бул жака үй тапшырганда дагы эме болду да. Мындай кана мурда эми пара берип эле киришчү да окуугачы. Мен да ошол бергенге ошол акчам жок болупчу. Анан жок болуп, чисто Аллага таянып эле келгенмин да. Анда Аллага таянып эмес, мындай өзүмдүн күчүмө таянып келгенмин да. Мисалы мындай элиси ал учурда акча берип кириш үчүн акча берчү. Ооба. Сиз акча бербей кирдиңиз. Ооба, акча бербей кирдим. Неге өзгөчө? Өзүм күчүмөн өткөм. Анткени мен биринчи келгенимде мен ойлогом да. Биринчиден экзаменге жарым саат кечигип келгенмин. Анан экзаменге жарым саат кечигип келгенден кийин дагы балдардын баардыгы бир экзаменге 1 саат, 1,5 саат алдын чыгып кеткен да. Прям баары. Мен өзүм жалгыз до конца калып, полностью бүтүрүп, анан чыкканда өзүмдө мындай ой калган да. Жалаң вундеркиндтердин жанына келген окшойм. Эми кантип өтөт экенмин да, анан тапшырып кетип, бир жумадабы, 3 күндүн ичинде результаттар чыккан. Чыгып мен өзүм контракттан издегем. Контракттан, списоктон издесем, өзүм фамилиямды тапкан эмесмин да. Анан мен бөлөм дагы ушул жака тапшырган. Бөлөм болсо бюджеттердин арасынан мен 3-чү кылып тапкам да. Бюджеттердин арасынан номер 3 болуп өткөм, 3-чү болупчу, балл боюнча. Бюджетке өткөм. Акча төлөбөй. Акча төлөбөй. Ошондо сиз вундеркинд экенсизби көрсө? Анан көрсө мен вундеркинд болчу.